Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде күндөмий маалыматтык программасынын толукталган чыгарылышы. Студияда мен Адина Байшбекова, самасыздарбы. Алгач чыгарылыштан кыскача. Кытай Кыргызстанга 50 миллион юань кайтарымсыз жардам берет. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында жазгы тала жана чарбалык жумуштарды өткөрүүгө карата даярдыктын жүрүшү тууралуу маалымат берилди. Жогорку кеңештин ишеним жана ынтымак фракцияларынын көчмө жыйыны Лейлек районунда 5 февраль күнү өткөрүлдү. Жалал Абад облусунда 1161 кожолук кооптуу аймактарда жайгашкан. Кытай Кыргызстанга 50 миллион юань кайтарымсыз жардам берет. Жардам Кыргызстандын коопсуздук тармагына берилет. Мындан тышкары расмий Бейжин Кыргызстанга коронавируска каршы 5 миллион доза вакцина бермекчи. Бул тууралуу Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Пекиндеги жолугушуусунда маалым болду. Мамлекет башчылары жолугушууда саясий, соода, экономикалык, кызматташтыктын актуалдуу маселелерин жана келечегин, биргелешкен ири долбоорлорду каржылоону талкуулашты. Теманы кабарчы Президент Садыр Жапаров Пекинге жасаган иш сапар алкагында Кытай төрагасы менен жолугушуп кызматташуунун маанилүү багыттарын талкуулашты. Садыр Жапаровдун Кыргыз-Кытай кызматташтыгын өнүктүрүүгө кошкон салымын жогору баалайм. Кыргыз Республикасы менен Кытай эл Республикасынын ортосунда дипломатиялык мамилелер орнотулгандан берки 30 жыл аралыгында өлкөлөр ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк жогорку деңгээлге жетти. Жапаровдун жетекчилиги астында Кыргызстанда ири саясий жана экономикалык реформалар болуп, коррупцияга каршы катуу күрөш жүрүп жатат. Кытай Кыргызстан үчүн ишенимдүү дос жана коңшу болуп келген жана болуп кала берет. Эки элдин жыргалчылыгы үчүн байланыштар мындан ары да чыңалат. Пандемия убагында соода сатык бир топ төмөндөп кеткен, авиа каттамдар токтоп калган, студенттер барып келгенге да бир топ кыйынчылыктар бар. Ошондуктан биз болгон азыркы көйгөйлүү маселелердин баарын толук сүйлөштүк. Кытай тарап биздин баардык коюлган маселелердин баардыгына жооп берди. Жооп бергенде дагы мындай оң жагына жардам беребиз, сүйлөшөбүз, чечебиз деген оодаларын беришти. Анткени азыр эң негизгиси эки мамлекеттин ортосундагы соода саттыкты жана инвестициялык байланышты кеңейтүү болуп атат. Муну менен катар Кытай эл Республикасынын төрагасы Кыргызстандан экологиялык жактан таза продукцияны импорттоого жана энергетика тармагында кызматташууга даяр экенин белгиледи. Си Цзиньпин Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруунун жана үч өлкөнүн кызматташтыгын күчөтүү зарылдыгын айтып, бул жалпы Борбор Азия үчүн маанилүү экенин ачыктады. Коронавируска каршы чараларды кабыл алууну эске алуу менен аба каттамдарын этап менен калыбына келтирүү жана жүк ташууну көбөйтүү зарыл. Тактап айтканда, Тору Карт жана Эркештам өткөрмө пункттарынын өткөрүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү тууралуу сөз болуп жатат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруунун жана үч өлкөнүн ортосунда кызматташтыкты активдештирүү зарыл. Бул бүткүл Борбордук Азия үчүн абдан маанилүү деп эсептейм. Кытай тарап Кыргызстанга коронавируска каршы кошумча 5 миллион доза вакцина жана 50 миллион юань өлчөмүндө коопсуздук тармагында кайтарымсыз жардам берүү чечимин кабыл алганын, тармактарда кызматташууну кеңейтүүгө даяр. Орто Азияда болуп жаткан стабилдүүлүккө көп чоң көңүл бурушту. Ошого байланыштуу биздин коопсуздук органдарына, чек-арачыларга жардам катары 50 миллион юандык техникалык жардам беребиз деп убадасын беришти. Өз кезегинде президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин орнотулгандыгынын 30 жылдыгы жана өлкөлөр ортосундагы ынак коңшулаштык, достук жана кызматташтык макулдашуусуна кол коюлгандыгынын 20 жылдыгы белгиленип жаткан жылы өтүп жаткан бул жолугушуунун символикалуулугун белгиледи. Бул сүйлөшүүлөр Кыргыз-Кытай ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк мамилелеринин мындан аркы өнүгүүсүнө жаңы дем берип, жетишилген макулдашуулар жакынкы жылдарда мындан аркы өз ара аракеттенүүгө негиз түзөрүнө ишенем. Кыргыз тарап Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашырууга кызыктар. Тору Карт жана Эркештам көзөмөл өткөрүү пункттары аркылуу продукцияларды жана унааларды өткөрүү маселелерине токтолгум келет. Кыргыз-Кытай чек арасы аркылуу товарлардын импортун жана экспортун тоскоолдуксуз жүргүзүү үчүн жашыл коридорлордун эффективдүүлүгүн жогорулатуу боюнча иштерди улантуу зарыл. Мындан тышкары Кыргызстандан Кытайга буурчак сояны экспорттоо боюнча дагы протоколго кол коюлду. Бул дагы алар айтып атышат, ошо Кыргызстандагы экологический продукциялар аябай кызыктырат. Ошондуктан бул протокол коюлуп, азыр
биздин биргиликтүү ведомстволор Кытай тарап менен иштей башташат. Ошондой эле Жапаров кыргыз тарап мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде кытайлык компаниялар менен биргеликте ишке ашырууга кызыктар болгон бир катар долбоорлорго токтолду. Мамлекет башчы энергетика тармагындагы кызматташууну активдештирүүнү колдоду. Экономиканын тиешелүү тармактарында жаңы долбоорлорду стимулдаштыруу максатында жалпы капиталы 1 миллиард АКШ долларын түзгөн Кыргыз-Кытай инвестициялык фондун түзүүнү сунушталган. Ал чакан жана орто бизнес тармагындагы эки тараптуу долбоорлорду каржылай алат. Кытай өкмөтү тарабынан Кыргызстанда социалдык экономикалык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн үзгүлтүксүз негизде көрсөтүлүп жаткан гранттык жардамды жогору баалайм. Жапаров Кыргызстанда Кытай грантынын негизинде ирригациялык тармактарды реконструкциялоо иштери жүргүзүлүп, быйыл жазда тиешелүү иштерди баштоо пландалып жатканын, бул Борбор Азияда суунун азаюу мезгили келип жаткан учурда өзгөчө актуалдуу экенин кошумчалады. Кыргызстандын аймагында эпидемиологиялык абал жакшырганга чейин токтотулган бир катар инвестициялык долбоорлорду ишке киргизүү үчүн өлкөлөр ортосундагы үзгүлтүксүз аба каттамдарын жандандыруу маанилүү. Мен эки өлкө ортосундагы кызматташуу жаңы деңгээлде экендигин белгилейм. Сүйлөшүүнү жыйынтыктап жатып Садыр Жапаров Си Цзиньпинди Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келүүгө чакырды. Алтынбек Бекторов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы. Иш сапар алкагында президент Садыр Жапаров менен Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Билдирүүдөгү маанилүү маселелер болуп Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу, акыркы жылдардагы солгундап кеткен соода алаканы жакшыртуу болуп саналат. Бул билдирүүгө камтылган пункттар эки өлкө жарандары үчүн саясий да экономикалык жактан да өтө пайдалуу чечимдер болуп саналат. Президент Садыр Жапаров менен Кытай Эл Республикасынын төрагасы биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Аймактын социалдык, экономикалык өнүгүүсүнө дем берүү үчүн жаңы темир жолдорун куруу долбоорлору. Анын ичинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу чоң мааниге ээ. Тараптар бул долбоорду илгерилетүү үчүн аракеттерди көрүшөт. Бул долбоорду тез арада илгерилетүү Борбор Азия чөлкөмүнүн транзиттик потенциалын толук ачууга олуттуу кадам жана бир алкак, бир жол демилгесин илгерилетүүнүн маанилүү звеносу болууга тийиш. Кыргыз тарап Кыргыз Республикасынан Кытай Эл Республикасына электр энергиясын экспорттоо маселесин изилдөөнү сунуштады. Кытай тарап бул сунушту изилдөөгө даяр экенин билдирди. Саясий кызматташтыкты илгерилетүү менен бирге тараптардын соода экономикалык кызматташууга көңүл буруусу маанилүү. Тараптардын жалпы максаты Кыргызстан менен Кытай ортосундагы эки мамлекет үчүн пайдалуу узак мөөнөттүү, туруктуу мамилелерди чыңдоо жана колдоо. Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын бардык потенциалын эки өлкөнүн жана элдеринин жыргалчылыгы үчүн ачуу жана толук пайдалануу болуп саналат. Кыргызстан жана Кытай үч коркунуч, терроризм, экстремизм жана сепаратизм менен күрөшүү боюнча маселелерде бир позицияда. Бул багытта натыйжалуу иш алып баруу үчүн 2019-жылы коопсуздук маселелери боюнча кызматташуунун регион ведомство аралык механизми түптөлгөн. Бишкек шаарындагы Свердлов жана 1-Май округтары боюнча кайра шайлоонун үгүт иштери башталды. Шайлоо алдындагы кампания 7 февралда башталып, 20 күнгө созулат. Эки округтан депутаттык мандат үчүн 53 талапкер атсалышууда. Жалпы жонунан 72 жаран катышуу ниетин билдирген. БШКнын алардын 19-у тийиштүү талаптарды аткарбаганы үчүн жарышка катталбай калганын билдирди. Учурда 1-Май шайлоо округунан 28, Свердлов шайлоо округунан 25 адам жарышка чыкты. Белгилей кетсек, 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо Свердлов жана 1-Май шайлоо округтарында баарына каршы гравасы талапкерлердин алган добушунан ашып кеткендиктен шайлоо өтпөй калды деп таанылган. Мындан улам 27 февралда бул эки райондо кайра шайлоо белгиленген. Бүгүн жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин жыйынында 2022 жылкы жазгы талаа жана чарбалык жумуштарды өткөрүүгө карата даярдыктын жүрүшү тууралуу маалымат берилди. Ошондой эле азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча иш-чаралардын планы, өрөөнчүлүк, асыл тукум чарбалары жана жазгы талаа жумуштарындагы сугат суунун тартыштыгы сыяктуу бир нече көйгөйлүү маселелер талкууланды. Кененирээк кийинки материалда. 24 жыл менен биз кум шекер менен азыктык буудай менен камсыз кылабыз, эгерде сиздер бизди колдоп турсаңыздар. Калганы эмне болот, ошону айтыңызчы. Калганын кантип обеспечитебиз? Бир ушул эле 9 позиция менен питаться этпейт да эл. Бүгүн агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин жыйыны болуп, жазгы талаа жана чарбачылык жумуштарды өткөрүү боюнча көрүлүп жаткан даярдыктар тууралуу талкуу жүрдү. Алгач эле 2022 жылы дыйкандарга бериле турчу жеңилдиктер тууралуу маалымат берилди. Көп жылдар бери ремонт болгон каналдар, арыктар тазаланып, иштер жүрүп атат. Мындан тышкары Айыл чарба министрлиги чоң демилге киргизип, биздин сайлардын ыңгайлуу жерлеринде
жогорку жеңгерлерди кайсы жерде ыңгайлуу болсо ошол БДР жылдык бассейндерди куруу боюнча иштер башталды. Азыр проектированиясы жүрүп атат. Жаз жакындап жазгы тала жумуштары башталгандыктан сапаттуу үрөнгө болгон муктаждык жаралбай койбойт. Мындан улам быйыл дыйкандарды жеткиликтүү жана сапаттуу үрөндөр менен камсыздоо максатында бюджеттен кошумча каражат бөлүнүп, чет өлкөлөрдөн сатып алуу келишимдери түзүлгөн айтылат. Урматтуу президентибиз Өзбекстанга барганда ошол жерде макулдашуунун негизинде Россия мамлекети Өзбекстандан кошуналарыбыздан 1000 тонна биринчи элита жана супер элита сапатындагы үрөндөр келгендигине байланыштуу биз ошол 1000 тонна үрөндү сээп 22 жылдын күзүндө Кудайым буйрса жогорку сапаттагы үрөндөрдү өндүрө алабыз деп болжоп атабыз. Биздин эсепте бул 23 жылы күздө дыйкандарыбызды толугу менен биринчи репродукциядан кем эмес сапаттагы күздүк буудайдын үрөнү менен камсыз кыла алабыз деп терең ишенип аракет кылып атабыз. Талкуу маалында азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу боюнча иш-чаралардын планы, үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбалардын саны боюнча депутат Айжигитов маселе көтөрүп, өздүк өндүрүштү түзүүгө басым жасоо керектигин белгиледи. Тамак аш коопсуздугу качан нормальный камсызданып обеспечиваться этилет. Только тогда по всем видам продукции, как Давайте я вам 85%, по всем видам необходимой продукции. Продовольственная продукция. Сиз мана өзүңүз айтып атасыз, не надо мне ничего читать. Вы айтып атасыз, мана 9 эле позиция боюнча дейт. Все, 24 жылга чейин. Это не дело вообще-то, честно говоря. Нужно системно составлять по всем видам продукции. Если вы пришли сюда свою программу, значит, долгосрочно, по всем видам надо составлять. Жыйындын жүрүшүндө депутат Алишер Козуев быйыл айыл чарбасын каржылоо долбоорунун алкагында жеңилдетилген насыя берүү үчүн мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн каражат дыйкандарга кандай шартта берилерине кызыкты. Үрөндөн башка деле жалпы жазгы тала иштерин жумшоого сиздерде акча кеңири эле бөлүнгөнбү? Суммасын канча пайыздан бере аласыздар и канча суммага чейин? 4,5% боюнча 1,5 миллиард сом бөлүнүп атат. Муну деген баягы револьверный фонд менен жыл сайын топтоп, жыл сайын ошол үрөнгө кетчү акчанын баарын тең айылман аркылуу каржыланмай болду да. Көлөмдөрү боюнча азыр 6% ФСХнын бүгүнкү долбоору боюнча 3 миллионго чейин берилет растениеводство менен животноводствого. А тиги переработкага максимальный сумма 20 миллион сом. Ал эми депутат Айбек Алтынбеков жазгы тала иштеринде сугат суунун жетишсиздиги, Кемпирабад суу сактагычындагы суунун көлөмү боюнча көйгөйлүү маселелерге токтолду. Суунун көлөмү төмөндөп кеткендиктен баягы элдерде кичине нараазычылыктар пайда болду эле да. Ошол пайда болбош үчүн су жер алдынан насос менен тартып чыгара турган биздин илгери Союз убактарында калып кеткен, иштебей калган насостук станциялар бар да. Ошолорду жандандыруу боюнча акча каражаттары быйылкы жылга барбы, каралганбы? Насосный скважина боюнча бизде Араван районунда 3 насос станция карап атабыз. Сизге эме өзүнчө да кирип чыгайын, кайсы насосну да эметели. Маалым болгондой, быйыл жазгы тала иштерин жакшыртуу максатында ирригациялык системаларды оңдоого жана башка тиешелүү иш-чараларга 1 миллиард сом, ал эми үрөн сатып алууга 1,5 миллиард сом каралып, тиешелүү келишимдер түзүлгөн. Ошондой эле минералдык жер семирткичтерди сатып алууга 1 миллиард сомго жакын каражат бөлүү пландаштырылып, айдоо аянтын 180 000 гектарга жеткирүү мерчемделүүдө. Гүлдана Момунова, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Бишкек шаары. Тараптардын жетишилген макулдашууларына ылайык үстүздөгү жылдын 10-15 февралында Кыргызстандын жана Тажикстандын Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу Кыргыз Республикасынын аймагында өтөт. Кыргызстандын топографиялык жумушчу тобун министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев жетектейт. Бегиле кечүү нерсе өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топторунун ишинин жыйынтыгы боюнча 2021 жылдын 1 майынан азыркы мезгилге чейин 81 километрден ашуун мамлекеттик чек ара линиясы макулдашылып жазылган. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын линиясын макулдашып жазууда 1924-1927 жылдардагы жана 1989 жылдагы документтер кошумча пайдаланылат.
Жогорку кеңештин ишеним жана ынтымак фракцияларынын көчмө жыйыны Лейлек районунда 5 февраль күнү өткөрүлдү. Жыйында Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамынын аткарылышы, өткөн жылдын апрель айындагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышуунун кесепеттерин жоюу, аймакка авиа каттамдардын санын көбөйтүү маселелери каралды. Жыйынтыгында инвестиция тартуу бир топтон бери курулушу бүтпөй турган социалдык объектилерди бүтүрүү, айланма жолдорду курууга каржылоону көбөйтүү боюнча жогорку кеңештин токтомун бекитүү сунушталмай болду. Бул туурасында аймактык кабарчыбыздын материалында. Ынтымак жана ишеним фракцияларынын 14 депутаттан турган курамынын биргелешкен көчмө отурумунда биринчи маселе болуп, Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамдын аткарылышы каралып, облус жетекчиси Абдикерим Алимбаев баяндама жасады. Анда мыйзам аркылуу бекитилген жеңилдиктер, анын ичинде өзгөчө чек ара макамын алган 62 айылдын жашоочуларына каралган колдоолор, март айынан кирчүү салыктык жеңилдиктер айтылды. 62 чек ара чектешкен калктуу конуштардын тизмеси бекитилип жана салыктардан бошотуулар да аныкталды. Бул салык режими боюнча мен сиздерге айтып кеттим 4 түрүнөн жеңилдетүү киргизилгенде, биринчиси бул киреше салыгынын ставкасы 10%дан 5%га түшкөн. Бул деген жана подоходный налог деп барыңыздар билесиздер, айлык алганда жалпы суммасынан 10%ды биз кайра подоходный налог деп турушуга беребиз. Ошол пайызды биз 10%ды 5%га 1 марттан баштап 5%дан төлөнүп башталат. Конкуренттүү продукцияны чыгарса болот деп. Өзгөчө макамдын алкагында өткөн жылы инвесторлорду тартуу үчүн облуста инвест форум өткөрүлгөн. Чет жактардан да ишкерлер келип катышканы менен натыйжасы байкала элек. Облус башчысы 1 марттан тартып инвесторлорго карата мамлекеттик кепилдиктин шарттары жеңилдерин айтып, бул багытта иштер жанданат деген үмүттө. Инвесторлор келип жатат бүгүнкү күндө. Бирок мындай кандайдыр бир мындай токтоо, ушул жерге кызыгып бир кандайдыр ишкан ачайды деген бүгүнкү күндө чечимге келиш керек да. Ошондуктан биз Баткен областындагы өзгөчө статусунун алкагында биз инвесторлорду колдоо боюнча жанагыдай мен жогорку маалымат бергендей чечим кабыл алдык да. Аларгачы буйруса 1 марттан кийин ишке киргенден кийин мен ойлоймун ошол эл аралык инвесторлор дагы бул жака келип кызыгуусу пайда болот деп. Сентябрь айында күчүнө кирген бул мыйзамдын алкагында азырынча ири инвестициялык долбоорлор да ишке аша элек. Ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев бул үчүн аймактын кооптуулугун жана тобокелчиликтерин эске алып, дагы да мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү сунушталмай болду дейт. Инвесторлорду биз ошол Бишкектен бул жака жиберебиз. Анан ар бир инвестор келем дегенде коркуу сезим болот да. Биз ошол жерге азыр государственная страховая компания деп коет, ошону страховка кылып берсин. Мамлекет страховка кылып берсе, ошондо инвесторлорду келе турган кылгандай шарттар түзүп берели деп келдик. Мен ойлойм, эми эл менен баардыгы менен жолуга албай калдык, бирок ушул иштерди ишке ашырып туруп, анан натыйжасы менен Кудай бурса дагы келип кетебиз. Экинчи маселе өткөн жылдын апрель айынын соңунда куралдуу жаңжалдын кесепеттерин жоюу, калыбына келтирүү иштеринин жүрүшү жана жаңжалдардын алдын алуу боюнча маселе жабык эшик артында каралды. Чек арада чыр чыккан учурда кошуна өлкө менен чектеш аймактарда айланма, коопсуз жол маселеси көп көтөрүлүп келет. Ишеним фракциясынан Улукбек Ормонов жолдор боюнча өзүнчө маселе жогорку кеңештин токтому менен бекитүү каралды дейт. Эң негизги маселе мына Көкташ Рабат жол эсептейбиз биз. Ошону быйылкы жылы бүтүрүп берүү боюнча тапшырманы министр кабинетине беребиз. Экинчиси жанагы жергиликтүү элге ушул үйлөрү күйгөн, жанагы мүлкүн жоготкондорго акчаны төлөп берип, компенсацияны берүү боюнча дагы министр кабинет чечими азыр даяр. Мен ойлойм ушул ай менен ал толук бүттүрүлүп берилет. Аны дагы биз көзөмөлгө алабыз. Мындан сырткары жыйында жумасына бир ирет каттаган авиа каттамды көбөйтүү, Исфана шаарындагы аэропортту кеңейтүү талкууланды. Жергиликтүү бийлик парламенттен аймакка каражат бөлүүнү көбөйтүү, суу маселелерин 2022 жылга карап берүү өтүнүчүн берди. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу. Каржы жагынан кичине кыйынчылыктар болуп, Нокен районунда 5 февральда болгон Калайман Мушташта жаракат алган 22 жаштагы жигит каза болду. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 5 февраль күнү кечинден Нокен районунун аймагындагы сайдын боюнда болжол менен 20 жаштардагы топ балдар уруша кетип, Базар Коргон районунун 22 жаштагы тургуну учтуу нерсе менен көкүрөккө жеген. Ал алган жаракатынан улам ооруканага жетпей каза болгон. Бул факты боюнча Нокен районунун ички иштер
иштери бөлүмүнүн тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен иш козгоп, сөөгкө соттук медициналык экспертиза дайындалды. Бул кылмышка шек саналып, Нокен районунун 17 жаштагы тургуну кармалып, 6 февралда убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ушул тапта окуя боюнча териштирүү иштери уланууда. Кыргызстанда балдардын укугун коргоо боюнча 1 айлык жарыяланды. Бул тууралуу 7 февралда Бишкекте өткөн маалымат жыйында Акыйкатчы аппаратынын жетекчиси Аскат Азарбеков билдирди. Социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда, 2021-жылы өлкөдө 4000ден ашуун бала оор абалда жашаганы аныкталган. Аларга жардам көрсөтүлгөн. Азыр 1500дөй баланын маселеси чечиле элек. Акыйкатчы институтунун билдирүүсүндө өткөн жылы укук коргоо органдарына балдардын зомбулукка кабылганы жөнүндө 417 арыз түшсө, анын 118 сексуалдык мүнөздөгү укук бузуулар болгон. Балдарды коргоо боюнча жарыяланган 1 айлыктын алкагында зомбулук болушу ыктымал деген үй бүлөлөрдү социалдык кызматкерлер кыдырып чыгышат. Азарбеков зомбулукка күбө болгондорду 115 номерине кабарлап коюуну суранат. Кыргызстанда 18 жашка чейинки балдардын саны 2 391 миңди түзөт. Өткөн суткада 83 кишиден коронавирус табылып, 380 бейтап айыкты. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин сайтында жазылган. Бишкек шаары 63, Ош шаары 1, Чүй облусу 6, Талас облусу 1, Нарын облусу 1, Ысык Көл облусу 9, Жалбат облусу 2. Ушуну менен өлкөдө илдет илиштиргендердин жалпы саны 199 519га жетти. Анын ичинен 191 089 адам дартты жеңген. Кечетен бери оору 3 бейтаптын өмүрүн алып, жалпысынан 2905 киши коронавирустун курмандыгы болду. Азыркы тапта 819 бейтап стационарда, ал эми 3161 киши амбулатордук шартта дарыланууда. Ооруканадагылардын ичинен 64 бейтаптын абалы өтө оор деп алынды. Жалбат облусунда 1161 кожолук кооптуу аймактарда жайгашкан. Мындай маалыматты өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалбат облустук башкармалыгынан билдиришти. Анын айтымында ушул тапта жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте калкты коопсуз жайга көчүрүү боюнча иш-аракеттер көрүлүүдө. Теманы кабарчыбыз улантат. 2021 жылы Жалал-Абад облусунун аймагында 1286 кожолук кооптулук жаралган аймактарда күн кечириш жөө. Алардын ичинен 942 үй бүлө мамлекет тарабынан жер тилкесин жана судаларын алган болсо, калган 344 кожолук калган эмес. Ошол жарандарга мурда дагы 96-94 жылдары жер алып, бирок чыгып балдарын чыгарып кайрадан жашап алгандар болгондо, кайрадан участок бөлдүрүп берип жүрүп, азыркы учурда болгону 1286 кожолук бүгүнкү күндө кооптуу аймакта жашап атат. Ошондон биз кыскарттык да 3000ден ашык эмени азыр күнгө чейин көчүрүп. Бирок азыр дагы булар боюнча үстүндө иш жүрүп атат. Азыр мына Кызыл Туу айыл өкмөтүнөн дагы ошо кооптуу жердегилерге участокторду бөлүп бергенбиз. Ошол эле База Коргон районунан мурдагы кеңеш айыл өкмөтү азыр База Коргон эмесине өттү, шаарына. Ошол жерден Орто Сай деген участоктон дагы ошол эле жогорку зонада кооптуу жерде жашаган Асланбаб айыл өкмөтүнөн, Моголдон эмеден бүт көчүрүп ошол Орто Сай участогуна алып келгенбиз. Өткөн жылда өзгөчө кырдаалдар болгон учурда 306 үй бүлөнү убактылуу коопсуз аймакка чыгарылса, 125 үй бүлө үйлөрүн бузуп башка жака көчүп кеткен. Бүгүнкү күндө табигат кырсыгы орун алчу кооптуу аймактарда 1161 үй бүлө жашап жатат. Биз тараптан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Негизинен көчүрүү иштери жергиликтүү бийликке милдеттендирилгенине байланыштуу. Биз ошо эскертмелерди берүү менен гана, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен гана чектелип калабыз. Быйылкы 2022 жылга дагы атайын өзгөчө кырдаал министрлигинин мониторинг департаментинин атайын китептери чыккан. Кооптуу участкалар боюнча ошолор жеткирилди, жергиликтүү бийликтерге атайын эскертмелер берилди. Бүгүнкү күндө биздин район шаардык бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жеке жарандарга дагы ошо эскертмелерди берүү иштери жүрүп жатат. Өлкө боюнча Жалал-Абад облусунда кооптуу аймакта жашагандардын саны жогору. Ал эми облуста кооптулук жогору болгон Сузак, Базар Коргон, Аксы райондорунда жана Жалал-Абад Майлы Суу шаарларында. Жаз келди, дагы башталат дейм. Кудай сактасын, жаан көрөк жаап эме болгон жылдары эле көчкү эме коркунучу күчөйт. Биз бүгүн дагы мына губернатор ыйгарымдуу укуктуу өкүл өзү акимдер менен онлайн совещание өттүк. Айырда именно ошол көчүрүү боюнча мына жаз келатат, жамгырлар башталып атат.
иш алуу боюнча тапшырмаларды койдук. Бүгүн өткөн коллегада деле эме кылганбыз, тапшырма бергенбиз. Өткөн 2021 жылы Жалал Абад облусунда 8 табигый, 1 техногендик табигат кырсыгы орун алган. Анын кесепетинен 15 адам каза тапкан. Адистер табигат кырсыгынан келген материалдык чыгымды 125 миллион 708 миң 466 сом деп баалашкан. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион. 2022 жылдын 1-январынан тарта ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдарга социалдык жүлөк пулдардын, багуучусунан айрылган балдарга социалдык жүлөк пулдардын жана пенсиялардын өлчөмү жогорулатылды. Атап айтканда, ВИЧке же СПИДке чалдыккан энелерден төрөлгөн балдарга, ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдарга жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү жактарга 2021 жылдын 1-октябрынан тартып ар айлык социалдык жүлөк пулдардын өлчөмү 4 000 сомдон 6 000 сом чейин жогорулатылса, 2022 жылдын 1-январынан тарта аталган жүлөк пулдардын өлчөмү 8 000 сомду түзөт. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн башка бардык жүлөк пулдардын өлчөмү жогорулатуу тарабына каралып чыкты. Эмгекке акы төлөөнүн жана социалдык жактан колдоонун шарттарын жакшыртуу максатында мамлекеттик сектордун жана күч блогунун айрым категориядагы кызматкерлеринин эмгек акысы жогорулатылды. Каражаттарды топтоо жана экономиканы өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу долбоорлорун каржылдоо максатында Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын турукташтыруу фондун түзүү жөнүндө жарлыгына кол коюлган. 114 жыл мурун салынган темир жол бекети мектеп болуп негизделип, учурда билим берүүнү улантып келет. Сузактагы кылым карыткан имаратты жаңылоо муктаждыгы турат. Айыл жергесиндеги билим уясын жылытуу үчүн ар бир класстагы мештерге от жагууга туура келет. Окуу куралдарынын жана каналарынын жетишсиздиги мугалимдерге жана окуучуларга түйшүк жаратат. Көп жылдан бери мектеп жетекчилиги тиешелүү жактарга кайрылганы менен маселе чечилбей келет. Кененирээк кийинки материалда. Күнүгө эски меш менен жылытылган тар бөлмөдө окуу процесстери ушундай уланат. Суук мезгилде окуучулар калың кийим менен олтуруп сабактарды өтүүгө мажбур. Бул Сузак районуна караштуу Багыш айыл өкмөтүндөгү Турат Арзыкулова атындагы номер 52 жалпы билим берүүчү орто мектеби. Кылым карыткан имараттын эскилиги жетип, типтүү мектептин талабына жооп бербейт. Бүгүн просто көп окуучу ишe келген жок да. Так бизде көп эле окуучу, анан келгенде көп парталарда 3-4 адамдан болуп отурабыз. Ар бир класстык бөлмөдөгү мештерге көмүр жагылып, эртең менен жылытыла баштайт. Бирок мештен көмүрдүн иси чыгып, эшиктерди ачып олтуруу окуучулар үчүн кадимки адат. Негизи печканы өзү окуучулар келгенге чейин жагып коюшат. Анан кээ бир класстарда сиз туура эле айттыңыз, кээ бир класстарда газ чыгып ушундай болуп кеткенде окуу процесси үзбөйбүз. Анан суук болгондугуна карабастан эшикти ачып коюп, сабакты окуганга туура келет. Балдарды кийимин чечтирбестен кийими менен отурушуп, анан эшикти ачып коюп, гана газ чыгып кеткенге чейин отурабыз, анан газ чыккандан кийин эшикти жаап коебуз. Now who can tell me about Мектепте кыргыз жана орус тилдеринде сабак өтүлүп, окуучулар эки нөмөт менен окушат. Орус класстарында окуу китептери жетишсиз болсо, информатика кабинетинде заманбап техникалары жок. Билим уясында спорттук зал, сынак өтүүчү жайлар болгон эмес. Кээ бир класстарда 3 смендеп кабинет жетпегенде байланыштуу 3 смендеп окуган кабинеттерибиз дагы бар. Окуучулардын составында деген көп улуттуу окуучулар бар. 5 улуттун өкүлдөрүнүн балдары окушат. Бизге жаңы мектеп гана салынса деген ойдобуз да, ошондой мектеп керек болуп жатат. Анткени жылдан жылга баланын саны көбөйүп жатат. Аталган имарат 1908 жылы темир жолдун кызматкерлери үчүн курулган. Андан кийин 1956 жылы башталгыч класс болуп негизделген. Ал эми 1960 жылы болсо жанына кошумча 2 имарат курулуп, 520 окуучуга ылайыкталган мектеп болуп түзүлгөн. Ал эми азыркы учурда бул мектепте 28 класс комплекси билим алып келет. Мектептин абалы ата-энелерди дагы кооптондурат. Багыш айылындагы жалгыз мектеп болгондуктан аргасыз ушул жерде балдарын окутушаарын жашырышкан жок. Печка
печка жагылат, көмүр жагылат, отун жагылат. Анан кийин өчүп калса мектептин класстары муздак болуп üşүйт балдар. Балдарыбыз курткада, шапкаларда отурушат. Ушу заманба жакшынакай мектеп салынса, ушундай окуса дейбиз дейм. Бул мектебибиздин территориясы деле жетиштүү. Мында карасаңыздар болот, айланасынчы, мынягына курсак дагы болот, мынягына дагы курсак болот. Ошо биз талабыбыз ата-энелерге ушундай заманбап, азыркы мезгилдин талабына төп келе турган мектепте балдарыбызды окутайлы деген ниеттебиз да. Маселе менен мектеп жетекчилиги 10 жылдан ашык убакыттан бери тиешелүү жактарга кайрылып келишкен. Жаңы имаратты куруу үчүн долбоор тартылып, бирок мектеп курулбай калыптыр. Бул тууралуу аталган мектептин мугалимдери билдиришет. Буга чейин биз 10 жылдан бери кайрылып келебиз. Биздин түзгөн АПЗ проектлерибиз эскирген бойдон кала берди. Жогорку кеңештин депутаттарына, акимчиликке, мына биздин Сузак району боюнча дегеле жогорку бийликтерге кайрылып келсек эч кандай жыйынтык чыккан эмес. Багыш айыл өкмөтү мектептин тиешелүү документтерин жана ген планын түзүү иштерин 2022 жылдын бюджетине киргизилгенин билдирди. Документтер даяр болгондо жогорку кеңешке кайрыла турганын кошумчалады. 2022 жылга бюджетке киргизип, ушул неделянын акырысында бекитилсе, февраль-марттардан биз уже конкурс объявить этип, полный проектный немелерди чыгара беребиз. Аклай Карабаева, Аскар Маматсаков, Замирбек Тойчубаев, регион. Жаз мезгили жакындаганына байланыштуу өсүмдүк өстүрүү, мал чарбачылыгы жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүүнү жолго салуу максатында айыл чарбасын каржылоо долбоорун ишке ашыруу башталды. Бүгүн дыйкан фермерлерге жеңилдетилген насыя алуунун шарттары менен Тайгараев аймактык башкармалыктын эли менен шаар мэри Эрнисбек Ормоков жолугуп, банк кызматкерлери менен элге насыя алуунун шарттары тууралуу айтып берди. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Азыр мамлекет эл үчүн иштеп атат. 6%'den kaçan algan dıykanlar çoğunluğuyla alıp sizlerge mınандай çoğuşka çeyin даже жетпей kalgan bu. Айыл чарбасын каржылоо долбоор аркылуу дыйкан фермерлерге бериле турган арзан насыя ушул жылдын февраль айынан бериле баштайт. Ал үчүн дыйкан фермерлер тийиштүү кагаз иштерин толтуруп, Айыл банк, РСК банк жана Керемет банктардын жерлердеги кеңселерине кайрылып, тийиштүү документтерин тапшырса болот. Кандай документтер керек? Биринчи ошону айтып бергилечи. Qaysi dokumentler, kanday dokument, ana bürosuna olsan, bürosuna olsan, bürosu birleştirip öğretti. Malçar olsanız da şöyle spravkalarla gidip aylık mutlu büro koysanız şu gosunu gizlediler. Büro koyuş gerek var mı zaten? 300 bin geçe olarak alırsanız büro koyuş gerek olur. 100 bin geçe? 100 bin geçe yok. Aylık mutlu spravkalarla alırsanız bonus olur dedi. Долбоордун алкагында дыйкан фермерлерге жана ушул багытта иштеген ишкерлерге бериле турган акчанын көлөмү 5 миллиард сомго жакын. Бул долбоор аркылуу каражат алгандардын бардыгында жылдык үстөк пайызы 6%дан болот. Негизи Айыл банк, РСК банк жана Керемет банктары аркылуу берилет. Былтыркы жана мурдакы жылдардан айырмасы пайызы төмөнүрөөк болот. 4% төмөнүрөөк болуп, 6%тан болот дегендей болот. 3 жылга чейин болот, переработкага 5 жылга чейин карап эме кылса болот. Насыялар мал чарбачылыгы менен дыйканчылыкка 3 жылга чейин берилет. Максималдуу көлөмү 3 миллион сомго чейин. Мурда күрөө койбой туруп 150 миң сомго чейин алганга уруксат болсо, быйыл анын көлөмү 2 эсеге көбөйүп, күрөөсү жок 300 миң сомго чейин насыя алса болот. 6%дык үстөк пулу менен деп атат. Bunday şart murundары болчу, бирок үстөк пайызы көп болчу. Быйылкысы мына 2022 жылкысы аз деп атат. Эми дыйкан менен мал чарбачы турган айыл чарбасынын иштерине өтө эле пайдасы кеңири болот бул нерсенин. 20 башлар катышты, алар дагы элдерге жеткирип, банктар менен тыгыз иштеп, элдин турмуш тиричилигин оңдоо максатында өкмөттөн келген мындай саясатты 6%дык нерсени ыраазычылык менен кабыл алышты деп ойлойм мен. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Фермер Казакбай Маматов үстөктүк пайызы аз насыяны буга чейин алып иштеткен. Ал башка насыяларга караганда арзан экенин билдирди. Быйылкы берилүүчү насыяга кезеги жетип калса, мал чарбачылыгын кеңейтүүнү көздөөдө. Буга чейин кайрылып көрдүк эле 10%дан болчу. Анан бүгүн 6%дан деп аябай бизди сүйүндүрдү. Мүмкүнчүлүк болсо Кудай буйруп калса, бүгүн бала чака менен кеңешип, эртең менен ошого жүгүрүп аракет кылабыз. Эгер берген болсо, мындан да кенен кылып, малды көбөйтүп, багышка шартыбыз бар.
Эске салсак, айыл чарбасын каржылоо долбоору 2013 жылдан башталган. Элиза Жолтоева, Баяман Турдиев, Жалал Абад шаары. Манас эл аралык аэропортунда 2022 жылдын 6 февралына караган түнү Air Manas атамекендик авиакомпаниясы тарабынан Бишкектен Жидда шаарына биринчи чартердик каттам учуп кетти. Бул тууралуу аэропорттун басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык Air Manas авиакомпаниясы Кыргызстандын Сауд Аравия падышачылыгынын биринчи оператору болуп дайындалып, Бишкек Жидда Бишкек багыты боюнча жумасына бир жолу каттамдарды аткармакчы. Ал эми февраль айынын аягынан баштап жумасына 4 каттамга чейин көбөйөт. Түз авиа каттамдарды ачуу аземине Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министринин биринчи орун басары Алмаз Турганбаев, Кыргызстандын Сауд Аравиясындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Улукбек Марипов жана Сауд Аравиясынын Кыргызстандагы атайын ыйгарым укуктуу элчиси Абдурахман бин Саид Аль Жумабаев жана Air Manas авиакомпаниясынын башкы директору Талгат Нурбаев катышты. Ош облусунун Кара Суу районунда 19 жаштагы Нурмухаммед кызы Мария тайынсыз болуп изделүүдө. Ал 26 январда болжол менен саат 7 чамасында Асанчек айылындагы үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайрылып келген эмес. Буга байланыштуу милиция кызматкерлери дайыны белгисиз болуп жаткан кызды табууга жардам сурайт дешет облустук ички иштер башкармалыгынан. Нурмухаммед кызы Мариянын бою 160-165 см, орто салмакта, чачы күрөң түстө, кашы көзү кара, мурду кырдач, ошол күнү кийип кеткен кийимдери башында кызыл түстөгү жолук, үстүндө кара түстөгү толстовка, кызыл түстөгү жеңи жок джемпер, кара түстөгү юбка, бутунда кышкы бут кийим. Нурмухаммед кызы Марияны көргөндөр же кандайдыр бир маалымат билгендер болсо, төмөнкү номерлер аркылуу кабарлап коюуну милиция кызматкерлери суранат. Байланыш номерлери 032 32 5 31 81, 032 22 5 81 28, 0558 82 48 80, 0707 33 43 23. 5 февраль күнү каратэ-до боюнча жылына бир ирет болуучу аттестациялык турнир Жалал Абадта өттү. Ага каладагы балдар чыгармачылык борборунда жана башка залдарда машыккан 70тен ашык бала катышып, курга тапшырышты. Турнирдин максаты каратэ-до боюнча балдардын күндөмдөрүн арттыруу жана даражаларын жаңылоо. Бул турнирге Сетсёкан каратэ-до International Федерациясынын баш шеф-инструктору Ан Иннокентий күрөң курга атсалышып жаткандардан экзамен алган. Мындайча айтканда биздин ак курдагы балдар сары курдагы балдар экинчи курлар даражаларга, ал эми күрөң курларга тапшырып өзүнчө эрчилигин көрсөтүп, кара курга жакындап жатышат. Бүгүн ушу аттестациялык семинар болуп жатат. Кыргыз Республикасынын улуттук Сетсёкан каратэ-до International Федерациясынын баш шеф-инструктору Ан Иннокентий Николаевич келип, күрөң курларга өзү экзамен алып жатат. Бизде күрөң курларды жана кара курларды ошо Кыргыз улуттук Сетсёкан каратэ-до International Федерациясынын шеф-инструктору Ан Иннокентий Николаевичка тапшырабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, күндөмү маалыматтык программабызды социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан да көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толуктады. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.